11 каналында аба ырайы тууралуу берүүбүздү баштайбыз. Мен атым Гүлүм Эркинбек кызы. Саламатсыздарбы? Пакистандын Борбор шаары Исламабадда 10 жылдан соң биринчи жолу кар жаады. Бул жерге эртең менен мелүүн жааган жаан кечке жуук абанын температурасы 0-го түшкөндө карга айланып, азыр шаардын бети аппак кар менен жабынып турат. Ал эми дүйнөнүн башка бурчунда, Африканын чыгыш тарабында жайгашкан Сомали республикасында кургакчылык курчуп жатат. Ачкачылыктын айынан 58.300 бала өлүм менен күрөшүүдө. Мунун баары Эль-Ниньо деген кулуштун белгиси. Эль-Ниньо кандайдыр бир заттын өзгөрүшүндөгү же абалындагы айрым учур же доор. Мындай кулуш Тынч океандын экваторго жакын тарабында суунун температурасы көтөрүлүп, абанын массасына жана анын планетада көчүүсүнө таасирин берип жатат. Эми планетабыздын берки бурчунда жайгашкан Борбор Азия өлкөлөрүндө эртең кандай аба ырайы күтүлөт? Буга кененирээк токтолсок. Борбор Азияда жаан-чачындуу күндөрдөн соң аба ырайы кескин өзгөрдү. Себеби Казакстанда антициклон орун алып, ал Орусиядан жаан-чачындуу циклонду өткөрбөй турат. Мындай климат Кытайга да таасирин берди. Эртең Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн жылмайып турат. Казакстанда болсо кар жаашы токтоп, азыр күн ачылганы менен абанын температурасы төмөн бойдон калууда. Эртең да термометр көрсөткүчү минусту көрсөтүп турат. Өлкөнүн түндүгүнө салыштырмалуу түштүктө аба ырайы жогору болмокчу. Өзбекстандын бардык аймактарында аба ырайы жылуу болгондуктан жааган кар бат эле эрип, кардын изи да калган жок. Өлкөдө эртең абанын температурасы орто ченемден түшпөй жогору болот. Түркменстанда буга салыштырмалуу аба ырайы жылуураак келет. Борбор калаасы Ашхабадда +13 градуска жогорулайт. Тажикстанда асман ачык, бирок Пакистандагы болуп жаткан климаттын таасири түштүктө жайгашкан Хоро көрөнүнө жетип, эртең бул жерде кар жаайт. Ал эми Кыргызстанда эртең кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге жетет. Бишкекте термометр көрсөткүчү минусту көрсөтүп турса, Ошто плюсту көрсөтүп турат. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматыбыз ушундай болду. Кандай гана аба ырайы болбосун, 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.